Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Айыл Чарба, Тамагаш, Онур жайы жана мелиорация министринин кызмат ордуна дайындоого жактыруу үчүн Токтогазиев Тилек Мурсалиевичке сунуштама бергенге уруксат этиңиздер. Уруксат берсеңиздер, мен расмий тилде айтып коеюн. Тилек Токтогазиев, 1990 года рождения, родился в городе Бишкек. В 2013 году окончил Кыргызско-Российский славянский университет, международный факультет. Работал с 2014 года, является генеральным директором компании Жашыл Чарба. Работал в сфере сельского хозяйства. С 2017 года участвовал в проекте по развитию детского предпринимательства КИЦАП. Также с 2017 года работает в компании Feel Good Center, является учредителем. И с 2018 года является председателем правления Ассоциации теплиц Кыргызстана. Тилек Токтогазиев является обладателем высоких наград в сфере сельского хозяйства и предпринимательства. Принимал активное участие в работе Министерства сельского хозяйства, планировании мероприятий по развитию сельскохозяйственного сектора и обладает большим практическим опытом в этой сфере. Как вы знаете, при утверждении программы, структуры и состава правительства, уважаемые депутаты, вы высказывали предложение о необходимости привлечения молодых кадров в правительство, и Тилек Токтогазиев как раз таки является одним из видных представителей молодежи, активистом, и поэтому я думаю, что он достоин этой должности. Ушуларды эске алып, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87 беренесинин 5 бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Айыл Чарба, Тамагаш, Онур жайы жана мелиорация министринин кызмат ордуна дайындоого жактыруу үчүн Тилек Токтогазиев Мурсалиевичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизебиз. Рахмат. Эки комитет карады, жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет карап жактырды. Урматтуу депутаттар, суроолор болсо бериңиздер талапкерге. Суроолор бар, өзү бар. Бар. Üçüncü mikrofon. Министрликке талапкер Токтогазиев Тилекпи? Сиз мурун мамлекеттик кызматта иштедиңиз беле? Экинчи микрофон кошуп койсоңуздар. Катуураак айтсаң. Тышкы иштер министрлигинде мындай стажировканы өткөм да. Бирок Айыл Чарба министрлиги менен биргеликте көп мындай долбоорлорду ишке ашырганбыз. Эл аралык бир форумдарды уюштуруп, бул ошо Европадан, Америкадан көп компанияларды Кыргызстанга алып келип, биздин миңдеген дыйкандарга мындай окутууларды уюштурганбыз да. Эми сиз деген абдан мындай келечектүү отурушулга баратасыз да, мен сизге айтып коеюн дедим эле, Айыл Чарбачы, Айыл Чарба Кыргызстан ВВПсында канча орун занимать этет, айтып коюңузчу. Улубай калды, кечиресиз. ВВП Кыргызской республики место сельского хозяйства сколько? 12-13% да, общий ВВП'нин ичинде. Ну, Тилек Токтогазиев, к сожалению, упала, даже 10% эмес бүгүнкү күнгө. Жок, акыркы. Бүгүнкү күнгө 2020 жылга даже 10% эмес. Анан мен айтып коеюн.
2006 жыл мурун 2013 жылы 14 жылы Кыргызстандын ВВПсында сельское хозяйство 16,5% было. Почти 2 раза упало. Что будете делать, чтобы поднять? Вообще, кандай деп ойлойсуз? Сельское хозяйство керекпи, керек жокпу Кыргызстанга? Сөзсүз түрдө эми Кыргызстанда 70%га жакын эл айыл чарба айыл тармакта жашаган үчүн ошол үчүн бизге сөзсүз түрдө айыл чарбаны өнүктүрүш керекпиз. Мен ишенем, жаңы технологияларды алып келип, анан мындай жаңы рыноктарды ачып бергенден кийин айыл чарбаны биз жакшы кескин түрдө өнүктүрсөк болот. Бизге бул тармакта кардиналдуу реформалар керек. Аны буюрса мындай жаңы команда менен ишке ашырабыз. Эми мындайда жаштар деп жаштар келатат. Маселе жок. Жаштар керек, жаштарды угабыз. Сизди биз как проект алып келатабыз, билесизби? Ошон үчүн жаштардын үмүтүн актап коюңуз, жакшылап иштеңиз. Сельский хозяйствоны көтөрүңүз. Через год полтора с вас спросим мы, что вы сделали. Ошондо көрөбүз. Чоң рахмат. Üçüncü mikrofon. Bakir Жалалович. Во-первых, біріншіден, Артем Новиков, вам пожелаю быстрейше, чтобы научиться на государственном языке. Ну, ты молодец. Вот. Арекетің бар, стараешься. Тилек Мырза, бізден Қырғыз Республикасы агрардық мамлекет, білесіз. Сіз Құдай көріп ертең орын алып қалсаңыз, емнеден баштайсыз? Айыл чарбасын көтеру бағытында. Айтып берсеңізші. Биз эми ушул 3 негизги процесстерди жасайлы деп атабыз. Бул консолидация, дыйкандардын баарын бириктирип, бул кооперативтерге, ассоциацияларга бириктеш керекпиз. Анткени ошол менен биз мындай жаңы рыноктарга чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Эң чоң маселе бул мелкотоварность болуп атат. Ошондуктан биз мындай жаңы рыноктарга чыккан жагынан проблема болот да. Экинчиси бул санариптештирүү. Биз ошол маалыматтардын баарын алыш керекпиз. Ошо менен башкара алабыз. Анан үчүнчү тармак бул кара иштетүү, жаңы рыноктарга чыгуу. Ошол менен биз мындай жалпы дыйкандын киреше булактарын көтөрүш керекпиз. Анткени эң негизги максат азыр дыйкандар көбүрөөк акча тапса, алар өздөрү өзүнө инвестиция жасайт, өздөрүнүн ишканаларын өнүктүрөт. Ошо менен айыл чарбабыз бизде өнүгөт да. Бул базар экономиканын өзүнүн инструменттери менен жасаш керекпиз. Мына көпчүлүк мына биздин жарандар айтып жүрөт, айыл чарбасын жоюп эле салбайбы, айыл чарбасынын кереги жок деп. Мына былтырбы мурдагы жылы Ысык Көл областы боюнча эгилген картошканын баары чирип жок болду, мал жеп атат. Былтыр болсо мына Александровка, Московский району, Жайыл району Савис айдады эле, ошонун баары экспортко кетпейт, же болбосо жергиликтүү жарандар сата албай, баары чирип мал жеп атат. Ошондуктан мен айтарым сизге, мен өзүм айыл чарбасын жакшы түшүнгөн адам катары айтайын. Ошонун баарына сиз вникать этип, кантип реформа жасайсыз айыл чарба жергесин. Ана мен Чодуев мырзага да көп жолу айттым эле. Биринчи мына чүй жергеси сугат жери көп өтө. Бирок тилекке каршы бүгүн камыш куурай өсүп атат. Ошонун баарын инвентаризация кылып, кайсы жерге эмне айдаса болот. Анан ошол багып өстүргөн жер жемиштерин каяка өткөрсө болот. Ошол багытты иштесеңиз жакшы болот эле. Анткени дыйкандар билбейт. Мына бүгүн кызылча өстүрүп атат, эртең кийинки жылы эмне өстүрөт? Дыйкандар билбейт. Анан мен айтып кетерим, мына селитра жанагы химикат иштете турган бизде завод көптөн бери айтылып келатат, ошол жок. Ошол багытта иштесеңиз, бизге селитр Россиядан жана Өзбекстандан контрабандык жолу менен келип атат. Ошол багытта да иштеп бир ушул өндүрүштү дагы өндүрсөңөр, дыйкандар арзан баада алып, жер жемишин иштетет эле. Ошол менин каалап кетерим, ошол багытты көбүрөөк көңүл бурсаңыз, анткени жана менин кесиптешим Үмбөт Кыдыралиев айткандай, жаштар деп атабыз, жаштарды койгонубуз жакшы. Бирок эми уят болбой, ушул тармакты сиз алдыга жылдырып, дыйкандардын алкоосуна татып кетсеңиз, бул чоң жеңишке жетет. Жаштар мына сиздин атыңыздан. Рахмат, каалоо тилегим ушул. Чоң рахмат сунуштарыңызга. Сөзсүз түрдө ошолордун баарын ишке ашырганга аракеттерди кылабыз. Биринчи микрофон. Добрый день. Ну, так как я проработала 31 год с детьми и с молодежью,
я всегда приветствую, когда молодежь приходит с какими-то новыми идеями. Но вот сейчас у меня вопрос, Телек Тагдагазиев. Вы не так давно хотели быть премьер-министром. Не получилось. Освободилось место министра сельского хозяйства. А если бы оно не освободилось, освободилось, например, министерство там, МЧС или еще кого-нибудь, вы бы туда пошли? Вам лишь бы быть кем-то? Я думаю, что все равно приверженность чему-то должно быть. Или просто желание быть у власти. Вот у меня вот такой вот вопрос к вам. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что все те люди, которые меня хорошо знают, они знают, что я никогда не гнался там за креслом каким-то. Это для меня не имеет такого значения. Но тут вопрос... Судя по этому, Да. вот как вы махали из окна Серого дома, я вот в это с трудом верю. Евгений Григорьевич, Я с 2012 года работаю в сфере сельского хозяйства, поэтому хочу сделать очень большой вклад в развитие этого. И я вижу то, что есть большие перспективы, особенно во время такого глубочайшего экономического кризиса. Наша задача сейчас, я думаю, больше сфокусироваться на хозяйственных вопросах и помочь всему населению выйти из этого экономического кризиса. Поэтому я призываю больше сейчас сфокусироваться на конструктивных вещах. Думаю, у нас тогда все получится. Тилек мырза, айтыңызчы, бул жерде кесиптештерим да берди. Сиз мамлекеттик кызматта тажрыйбаңыз аз экендигин, дээрлик жок экендигиңиз өзүңүз мойнуңузга алдыңыз. Абдан приоритеттүү тармакка барып атасыз, агрардык приоритет бул. Мамлекеттик башкаруучу деген бул жылдар бою калыптана турган системдүү киши да, системдүү адам. Айтыңызчы, ушул приоритеттүү тармакты талкалап алам деген коркуу сезими барбы же жокпу? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо. Суу колдонуучулар ассоциациясы деген бар. Агрардык тармакта бул да абдан багыттуу тармак. Сиздин маалыматыңыз барбы? Кандай маалыматыңыз бар? Жана кандай оңдоп стимул көрсөтө алат элеңиз? Чоң рахмат сурооңузга. Эми айыл чарба министрлигине көп жылдан бери сын пикирлер айтылып атат, өзүңөр билесиздер. Көбүнчө функциясы ушул статистикалык маалыматтарды чогултуу гана эле менен чектелип жүрдү. Эми бул жерде системдүү бир реформаларды жасашка убакыт келип калды. Ошол эле сиз жана айта кеткендей ассоциация водопользователей бар. Ошолор менен иштеп атканда дагы биз жакшылап бир функционалдык анализди түзүп, күчтүү бир биздин командада мындай менеджерлерибиз бар. Ошолор менен биргеликте биз ушул суу чарбачылыгында жер маселесин, жайыт маселелерин эске алып, андан тышкары бул фитосанитардык, ветеринардык инспекциялар боюнча дагы иштеп, анткени көп бизге сырттан мындай жараксыз азык-түлүктөр кирип атат. Ошол менен ички рыногубузду өлтүрүп атат. Аябай арзан баада кирип, анын биздин айыл чарбабыз жылдан жылга бузулуп атат да. Контрабанда менен кирип кетип аткандар болуп атат. Ошол үчүн ушулар менен күрөшүш үчүн жана айыл чарбаны өнүктүрүш үчүн биз көбүнчө фокусту ушул дыйкандарга, фермерлерге ставка жасап, алардын кирешесин көбөйткөнгө фокус жасаш керекпиз. Аларга мамлекет тараптан жакшы сапаттуу кызмат көрсөтпөш керекпиз да. Ошол тармагынан иштейбиз. Демек, сиз системдүү реформа жасай аласыз. Ооба. Рахмат. Чоң рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, Айда Камчыбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Тилек мырза, мен сизге сунуш катары каалоом бар. Жооп берип койсоңуз да болот. Мен биринчиден колдойм. Премьер-министр Жапаров ушу сизди жаш жигитти сунуш кылып атат. Мына менин коллегам да айтып өттү. Ушул жаштардын алдында сиз кетип атасыз. Эгер жакшы иштей албай калсаңыз, бардыгынын ырысын кыйган болосуз да. Ооба. Бирок кыргызда бир сөз бар, бакылдаган текенди суу кечкенде көрөбүз деп. Көп сөздөрдү айттыңыз, премьердин кресло чейин барып отурдуңуз, ушул жерди да чечем деп. Эми министрликке кетип атасыз. Кыргызстанда маселе көп, айыл чарба боюнча өзгөчө. Жерлердин категориялары чечилет. Анан ушул биздин
ийрүү малдар боюнча маселе бар. Бул искусственное осеменение. Ушулардын баарын колго алыш керек. Себеби бизде уйлардын алды кичинекей болуп өтө кичинерип кетти. Сүт да бербейт. 3 литр, 5 литр берген сүттөр бар. Айылдагы фермерлер, айылдын эли жаңы пародаларды күтүп атат. Анан жерлердин кыртышындагы анализдеп, мына өнүккөн өлкөлөрдө 1 жыл мурун дыйкандарга консультация берет, рекомендация берет. Силер буну, мисалы Ысык көлдө же Чүйдө муну ексеңиздер болот деп, жердин кыртышын анализдеп, ошол жылы ушундай түшүм жакшы болот деп сунуштарды берет. Сиз ушулардын баарын колго алдыңыз. Себеби мындай болбосо, айыл чарба мындан дагы начарласа элдин турмушу начарлап кетет. Сиз мына өзүңүз айтып өттүңүз, 70%га жакын эл айыл чарба менен айыл жерлеринде жашайт деп. Ошондуктан сизге мен каалайт элем, ушул бардык комплекс боюнча ишти алдыга жүргүзсөңүз, анан эгер керек болсо биз да барып анча-мынча жардам берели. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Биринчи микрофон, андан кийин үчүнчү микрофон. Рахмат, Сулайманов. Урматтуу коллегалар, жакшы көрүнүш болуп атат. Жаштардын келатышы. Тилек Токтогазиевди эмес, анын ордуна башка жаш келсе, 25 жаштагы келген болсо, бул 30 жашта экен. Аны да мен колдомокмун. Туура түшүнүшүбүз керек. Государственниктердин заманы ал эски заман. Бүгүн менеджерлердин заманы. Өлкө реформага муктаж. Биз жаш балдарды министр кылып эле бекитип койбой, буларга мүмкүнчүлүктү беришибиз керек. Мен Артем Новиковго айтам, ал өзү да жаш. Бүгүнкү Садыр Нургозоевичке дагы ал эгерде мурдагыдай түшүнүк болгондо Садыр Нургозоевич Тилекти койбаш керек эле. Себеби Тилек тизгин талашкан кече. А бүгүн коюп атканына бул бийиктик. Ошол эле бийиктик менен эмес, сындырайын дебейсиздер. Балага мүмкүнчүлүк бергиле. Мүмкүнчүлүк бергиле. Реформа жасайм деп аракет кылып атабы? Оозунамай жасасын. Мүмкүнчүлүктү бергиле. Премьер-министр, сиз вице-премьерлер бергиле мүмкүнчүлүктү. Bir айда муну кандай кылып жасайсың бергиле. А барын алып койгонсуздар, департаменттерди бүт өзүңүздөр беките тургулуп кылып, министрдин буту колун байлап алып салгансыңар. Ал жөн эле мындай статистика менен эле бүгүн алек чындап мүмкүнчүлүктү бергиле. Бир эле Минселкомубузга, башка министрликтер дагы жасасын, реформаны көрсөтүп, жасай алгандарды дальше колдош керек. Жасай албаса, анда кечирип кой, жылдырыш керек. Жаштарды энергиясы кипит булардын. Булардын башкача, булар таза. Бендикудзе айткан. Эски калыптанып калганды жаңылангандын ордуна жаңыны иштетиш жеңил экен. Алда канча жеңил экен деп. Чындыгында ошондой. Биз ошого барышыбыз керек. Сиздер мүмкүнчүлүк бериңиздер балдарга. Иштесин. Ката кетиргенден коркпош керек. Ката кетирет деп апат этпегиле. Азыр иштегенин сенин тажрыйбаң жок, башкаң жок. Жок, зато булар таза. Булар башка оюндарга барбайт. Булар өздөрүнүн келечегин тәуекелчиликке салбайт булар. Булар аракет кылышат. Премьер-министр болом деген амбициясы бар баламны. Бул Минселкоз менен токтоп кала турган бала эмес. Мүмкүнчүлүк бергиле иштесин. Рахмат. Урматтуу депутаттар, биз чектөө коюп алсак, азыр мына 3-чү микрофон, андан кийин 2-чи микрофон, 1-чи микрофон, кайра 3-чү микрофон, ошол менен жыйынтыктайбыз суроолорду. Азыр 3-чү микрофон Дастан Далабаевич. Уважаемые депутаты, Тилек Токтогазиев действительно не имеет опыта работы на государственной службе. Но я его знаю давно и знаю с положительной стороны. И я уверен, что он сможет добиться поставленных целей. Наоборот, он очень амбициозный. У него есть большие грандиозные планы. И это его будет как энергия, это его будет толчок, его всегда заставлять делать что-то, а не спать. Я знаю, что он это будет делать, и наоборот, плох тот солдат, который не мечтает генералом, не мечтает стать генералом. Поэтому то, что у него есть такие мечты и цели, наоборот, не надо поэтому бить, наоборот, надо эти вещи поощрять. И когда он будет, сейчас мы его изберем министром, дай бог, он будет результатами своей деятельности на деле стараться доказывать. Поэтому я хочу пожелать, наоборот, ему побольше успехов и прошу вас всех поддержать его. Каныбек Капашевич, сөз сизде. 2-чи микрофон. Кесиптештер, эгерде 3-октябрда кимдир бирөө жарыяласа,
10 күндөн кийин Кыргызстанда Садыр Жапаров президент болот десе, эч кимге ишенбей эмессиңер. Садыр Жапаровду тарыхтын агым алып келди. Парламент алып келген жок, фракция алып келген жок, партия алып келген жок. Дал ошол сыяктуу Токтогазиевди бир да партия эмес, бир да фракция эмес, тарых өзү алып келди. Ушундай тарыхтын оош кыйышында чыныгы лидерлер сурулуп чыгат. Мамлекеттик тажрыйбасы боюнча Грузияда эң чоң реформа кылган Вано Мемердашвили деген. Болгону вино чыгаруучулардын ассоциациясынын президенти экен. Бир күн мамлекеттик кызматты иштебептир. Анан кийин Бендикузде чакырып, сен энергетика министри болосуңду десе, 70% кризисте жаткан энергетиканы 2 жылда кризистен чыгарып, бир кеси жок Грузия энергетиканы экспорт кылып баштады. Анан премьер-министр болуп, дүйнөдө жок реформаны кылды. Мамлекеттик тажрыйбасы бир күндүк жок эле. Жашы боюнча Кыргыздын тарыхында 28 жыл финансы министри болгон Алиаскар Токтоноев деген болгон. Легенда. 30 жашында болгон. Мо Гегет айылынан. Усубалиптин доорунда борбордук бюджеттен эң көп акча алган ошол финансы министри Алиаскар Токтоноев болгон. 28 жыл 30 жашында финансы министри болгон. Анан кийин 5 жыл ак үйдө отурган депутаттар ушул жигитке үйрөтөбүзбү? Кантип уйду агыш керек, кантип берен өстүрүш керек, кантип күнөс караш кылыш керек. Ошон үчүн мен бу жерде биринчи жолу кол алышып тааныштым. Бул жигитте 3 касиет бар экен. Кыргыз элине жүрөк ак. Экинчи саясий эрки бар. Бул реформага фанатик экен. Сүйлөгөн сөзү жанагы борбордук аянтта башына таш уруп атса, ошол жерде Кыргыздын кимин ырдап турду. Мындай жигиттер Кыргызстанда сейрек болот. Баланын жигиттин шагын сындырбай колдоп коелу. Буга болгон ишенич биздин жалпы шайлоочулардын 33% жаштар. Ар бир 3-чү шайлоочу жаш. Ошол жаштардын атынан келип отурат. Жаштарга ишенич шартталы, сурап ала турган убакыт бизде болот. Биринчи микрофон. Рахмат Айда Камчыбековна, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Тилек мен бир-эки суроом бар да, сиздерге ийгилик каалап биринчиден ишиңерде. Койгон максатыңарга жеткиле, жаштын тилегин берет дейт. Сиздер ушул мурунку өкмөт түзүлүп атканда сиздерге Айыл чарба министринин орун басарын сунуштады эле. Ошондо силер баш тартып койдуңар эле. Азыр эмне себеп болуп атат да сиз макул болуп атасыңар? Ким сизди сунуштап атат? Эми ошол министрдин орун басары болгондуктан мен ошол сизге сунуш берилген ошондой билесизби? Ооба. Мына коллегаларым баары билет. Юридикалык жагдын караганда министр ошол айыл чарба министрлигинин жобосун окуганда аякта министр негизги багытты аныктайт экен, орун басарлар болсо ошол багыт менен кетет экен да. Ошондуктан менен бул стратегиялык чечимдер ким кабыл алса, ошону ишке ашырыш үчүн бияктан кандай десем бир эле баш болот да. Ошол баш негизги багытты көрсөтөт. Анан мен эми тилекке каршы Эркинбек Ибраимовичтин мындай реформаторлук мындай көз караштарын көргөн эмесмин. Жана 50% реформа жасайм деген 50% реформа болбойт, только 100% болот же болбойт да. Ошондуктан мен мындай ойлодум, жарым реформанын ордуна лучше реформа жасап эле болуш керек. Анан жоопкерчиликти алгандан кийин аягына чейин реформаны чыгарса болот. Ошондо мен өзүм башы менен силердин алдыңарда жооп берейин. Эң негизги бир кичине убакыт берип койгула. Ошол убакыттын ичинде результаттарды көрсөтөм. Анан эң негизги биякта жалпы жаштардын атынан дагы чыгаткандын себеби биякта чоң жоопкерчилик болуп атат. Мен ушул жаштарды дагы уят кылбай, биякта дагы баарын профессионалдардын бүт баарын чакырып жардам бергиле деп сурайм. Биз бирге буюрса мындай жакшы результаттарды көрсөтөлү деп атабыз. Рахмат. Мисалы силерди премьер-министр болот деп жаштар сунуштаган да. Азыр ким сунуштап атат министрлик? Эми Садыр Нуркожоевич өзү чакырды, сунуштады. Анда биз колдойбуз. Анан эми силер айыл чарба тармагын жакшы билет экенсиңер. Могу жерден жакшы суроолор болду. Ушул ички дүн продукцияда канча пайыз түзөт айыл чарба тармагы? Жана ошол 12%га жакын. 12% болсо, ушул айыл чарба министрлигинин кызматкерлеринин санын билесизби?
негизи мурун мына 1 жыл мурун 5000ге жакын болгон. 5400. Жок, 4000 суу чарбачылыгына жалпы баары 5,5 миңге чейин барып калган да. Бирок Ошонун аны бюджетин айта аласызбы? эми 1 жыл мурун 1 миллиард 700 миллион сом болчу. Мен аны бекеринен сураган жокмун. Айыл чарба тармагын жакшы билет экенсиз, адис экенсиз. Мамлекеттик кызматта иштебегениңер менен ушул 5,5 силердин астыңарда иштеген адистер бар, мамлекетибизге иштеген. Ошолордун эртеңки күнү кандай болот? Өзүңүз кандай көз карашыңыз? Айыл мына министр болуп дайындалып атасыңар, Кудайым буйрса. Ошол реформа деп отурасыңар. Ошонун баары иштейби же бир кандай бир сунуштар болобу? Эми биз эң биринчи 5,5 миң киши бул армия. Чоң рахмат. Эми биякта 4000ден ашык киши азыр суу чарбачылык госагентствого өтүп кеткен. Ал айыл чарба министрлигине караштуу эмес болуп калып атат, тилекке каршы. Айыл чарба министрлигинде 800гө жакын киши калды. Биз биринчи очередте биякта азыр функционалдык анализ жасап, эгерде дублированиялар бар болсо ошолорду кыскартып, оптимизация жасап, бирок эң негизги нерсе эгерде начар иштеп атса, аларды жаңы бир бул башкаруу тармагында жаңы ыкмаларды киргизип, ар бир киши результат көрсөтүш керек. Жөн эле отуруп зарплатага иштеген кереги жок. Бизге результат керек. Анткени азыркы ушундай экономикалык кырдаал болуп калды, бизге өзгөрүүлөр керек да. Могу жерден тилек эгерде деген болбойт, чечкиндүү иштеп, уерин иштеш керек. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, министрге барган эмесми зам депчи. Азыр сизде орун басарларыңар бар да. Алардын да көз караштары эскиче болот да. Ошондуктан мен ойлойм, реформаны жасаш керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, биз чектөө койдук эле. Азыр 3-чү микрофон, анан Мирлан Исахбекович ошол менен жыйынтыктасак. Рахмат. Рахмат чоң, мен эми комитетте жакшы талкууладык. Суроо жок, каалоо иретинде бир-эки сөз айтып коюун туура таптым. Мына өтө чоң жоопкерчиликти мойнуна алып, өзүм барам деп жарыя кылып айткан киши дагы менимче Кыргызстанда биринен болсо керек. Мына бул 1 жыл, 2 жыл мурда дагы бул жаш болсо дагы айткан, өз мойнуна алып. Ошого тилек мен айтып кетейин. 63% айыл жеринде жашайт. Биздин Кыргызстанда бул 4 миллиондон ашык калкыбыз ошо айыл чарбасы менен оокат кылат да, бул өтө чоң жоопкерчилик. Анан эми мына могу жерде да жогоруда айтылып атат. Кантип малды багыш керек, жерди кантип айдаш керек, кантип өстүрүш керек. Азыр дыйкандарга, фермерлерге үйрөтүп кереги жок. Бекеринен сын пикир айтылган жок. Айыл чарба министрлиги жок болсо деле дыйкандар жерин айдап оокатын кыла берет, фермерлер малын сата берет депчи. Негизгиси өндүрүлгөн продукцияны сырт жакка сатып берүүдөгү негизги милдет силердики ушу болуш керек. Тилек. Анан негизгиси ошол кайра иштетүүнү, кайра иштетип экспортко ориентир болгон продукцияны Кыргызстан сыртка алып чыгыш керек. Ушул негизги милдет болуш керек деп айтып кетет элем да. Ал эми жашсыз, энергияңыз абдан көп, негизгиси алдыңызга койгон бир максатыңыз бар экен. Чет мамлекеттерде көп тажрыйбаларды алыптырсыз, резюмеңизди карасак. Мүмкүнчүлүк берелик, колдоп берелик, анан иш менен өзүңүз көрсөтүңүз. Сизден көп нерсе зависит этет да түздөн-түз. Себеби көптөгөн да Кыргызстанда жаштардын ишеничи, жаштардын ишин көрсөтө турган сизсиз. Ошондуктан мына сизге чоң жоопкерчилик, ийгилик да каалайбыз, колдоп берүүгө чакырам. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен кечирим сурайм, Абдухамат Расулович. Мен комитет төрагасы болуп иштедим, 1 жылымдай каалоо тилек эле. Убагында айыл чарба өндүрүшү ички дүң продукциянын 32%-ын түзгөн. Азыр 12-13% түздү. Убагында Кыргызстан агрардык, индустриалдык өлкө болгон. Мына ошолорду калыбына келтирүү. Бирок мына Артем Новиков айтат элем өкмөткө. Азыркы структурасы менен, азыркы мыйзамдык базасы менен кыска мөөнөттө реформа кылуу оор. Ошондуктан ишеним көрсөтүп атасыздарбы өкмөт, парламент? Анда мүмкүнчүлүк да бериш керек. Кээ бир өзгөртүүлөргө барыш керек. Реформа кылыш үчүн мыйзамдарды өзгөртө турган жерлер бар. Убагында дүркүрөп турган илимий изилдөөчү институттарды тып-тыйпылын чыгарып, мышык эле турган акыбалга алып келгендер азыр акыл үйрөтүп жүрөт бизге. Мына ошол жерден башташ керек. Илим, жаңы инновация, жаңы мүмкүнчүлүктөр, ошонун бардыгы реформа менен коштолуш керек. Ийгилик каалайм.
Урматтуу депутаттар, анда токтом долбоорун добушка коем. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 14 октябрындагы номер 4116-5 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87 беренесинин 5 бөлүгүнүн 2 абзацын Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 3 беренесинин 3 бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3 беренесинин 1 бөлүгүнүн 14 пунктун жана 124 беренесинин 1 бөлүгүнүн 1 абзацын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Номер 1 пункт. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин кызмат ордуна Токтогазиев Тилек Мурсалиевичтин талапкерлигин жактырылсын. 2 пункт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 14 октябрындагы номер 4116-5 токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин. 1 пунктун 10 абзацындагы Чодуев Эркинбек Ураимович деген сөздөр Токтогазиев Тилек Мурсалиевич деген сөздөргө алмаштырылсын. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тарта күчүнө кирет. Урматтуу депутаттар, анда добуш берсеңиздер. Ким макул? Каршы жок, бир добуштан токтом кабыл алынды. Тилек Мурсалиевич, куттуктайбыз. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Будем работать над реформами. В ближайшее время мы внесем предложение на ваше рассмотрение. Спасибо.